Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн мага бир эжекеден суроо келди. Биз ушундай туруктуу комиссияларга бөлүндүк элек. Мен өзүм ошо жол, транспорт, өнөр жай, айыл чарба боюнча чоң комиссиянын, туруктуу комиссиянын мүчөсү болуптур. Ишти эмнеден башташыбыз керек? Анан негизи кандай болуш керек деген суроо келиптир. Ошого карата баарыңар эле ошол этапка келдиңер болуш керек. Анан ошого кичи видео жасап коеюн деген маселе болду. Мындай маселе, урматтуу депутаттар. Биринчи, эмнеге көңүл бурушуңар керек? Кыргызстанда эки бийлик бутагы бар. Бирөөсү мамлекеттик бийлик, бирөөсү жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Башка бийлик жок. Экөөнүн ортосунда конституция боюнча чек бар да, четкое разграничение деп коет. Сен муну жасайсың, а сен муну жасайсың деп. Ошон үчүн силердин жергиликтүү бийликке таандык маселелер кайсы маселе деген бул биринчи нерсе. Мисалы үчүн энергетика деп туруп, энергиянын баасын көбөйтөлүк же азайталык, же бирөөлөргө карыз болуп калса ошону караштырып, балким жеңилдик берелик деген жарабайт. Ал свет берген, электр энергия берген маселе бул мамлекеттик деңгээлдеги маселелер. Ошон үчүн национальный энергохолдинг деп, НЭСК деп, национальный энергетический система деп айтат, улуттук масштабтагы компаниялар, алар силерге таандык эмес. Силерде мекеме болсо, мисалы үчүн суу берген, өзүңөрдүн суу ВПНР болот, жайыт таркаткан маселе болот, ошо жайыт комитети, ошолордун тарифтерин силер коюп берсеңер болот. Кантип өздүк баасы коюлду, эмне үчүн ушунча чыгып атат, кандай расходторду киргизип атасыңар деп, аны силерге таандык организация болсо койгонго мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эң негизгиси, силердин карай турган мыйзамыңар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам. 18-ci беренесин карасаңар, жергиликтүү маанидеги суроолор, маселелер деген берене бар. Ошону карап чыгасыңар, силерге таандык эмне бар экен деп. Андан сырткары, ошол эле мыйзамдын 32-ci беренесинде туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишмердүүлүгү жөнүндө баары жазылган. Ошол 32-ci берененин 10-чу пунктун карай турган болсок, туруктуу комиссиялар дейт, жана иштеп аткан мекемелер бар эмеспи, жанагы суу берет да башка мекеменин ишине кийлигишкенге оперативдик деп коет. Күндө иштеп аткан ишине кийлигишкенге силер укугуңар жок. Но кантип кийлигишесиңер? Силер сессия учурунда алардын тарифин коюп бересиңер, алардын планын коюп бересиңер, алардын иштеген ишмердүүлүгүнө баа бересиңер. А баа берердин алдында силер максат коюп коесуңар. Мындай эмелеринде, мындай багыттарында, мисалы үчүн суу бүгүнкү күндө 70% кожолуктарга жетип атса, биз быйыл момунча акча бөлүп беребиз, 85%-на жеткендей болсун. А 2 жылдан кийин 100% айылыбыздын үйүнө чейин суу кирип берсин деп силер коюп бересиңер. Анан ошону коюп бергенден кийин, сен ушуну аткарбай койдуң, мына акчаңды бөлүп бердик, максатты койдук, сен ушул максатка жетесиң деп. А жасаган жоксуң, значит сен жакшы иштей алган жоксуң деп айтканга мүмкүнчүлүк бар. Эгер силер ушундай задача коюп, муну жасайсың деп айтпасаңар, эми иштей бер деп койсоңор, анан айтат, мына эртең мен 8-де келип, кечки 5-те кетип атам, дагы эмне керек силерге деп койушу мүмкүн да. Ошон үчүн кандай натыйжага жетет, сөзсүз түрдө аларга коюп беришиңер керек. Но бирок күнүмдүк иштеп аткан ишмердүүлүгүнө түпө-түз тыюу салынган. Силер кийлигишкенге укугуңар жок деп. Ошон үчүн ушул 32-ci берене менен 18-ci беренени карап, туруктуу комиссияны ишин баштасаңыздар болот. Силерге жардам болуш үчүн силер эмне кылсаңар болот? Силердин мурунку депутаттар деле ошол эле туруктуу комиссияда бир нерсе иш жасаган. Бергилечи планын көрөйүн. Карайсыңар. Кайсы иштер уже жасалып ишке ашып калган, кайсылары сонун жазылып, но ишке ашпай калган. Аны аласыңар да өзүңөрдүн планыңарга киргизесиңер. Элиңерге шайланып атканда мен мону жасайм дегенден кийин, ошол идеялар ошол жерде болсо, аны киргизесиңер. Анан бүгүнкү күндөгү абалыбыз момундай, жана айтып атпаймынбы, 70% эле кишиде суу бар десе, ошондо көрсөтөсүңөр дагы. Анан биз
100%га умтулушубуз керек. Кайсы бир жылдан кийин 100% элибиздин үйүнө чейин прям суу кирип бериш керек деп. Мисалы үчүн көйгөй бар болсо, эме кылып койсоңор дагы, коесуңар ошол максатты. Ошого карата кандай иш чаралар, эмне буйрутмалар, канча акча бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк бар дегенди карай баштайсыңар да. А эгер ошондо эми кайсы натыйжага жетебиз дегенди билбесеңер, анда мындай болуп жүрө бересиңер да, эмнени кылышыбыз керек, кандай деп. А эгер ошолорду баарын план кылып киргизип алсаңар, таза суу 100% болуш керек, коомдук транспорт мынтип иштеш керек, балдарды ташыган транспорт тигиндей болуш керек, бул маселе тигилдей болуш керек деп баардык маселелер боюнча өзүңөрдүн пландарыңарга киргизип, бүгүнкү абалы биз күтүп аткан абалы дегенди бир сыйра ойлоп пландарга киргизип коюшуңар керек. Баарыңарга түшүнүктүү болсо бул нерсе менен колдонуп алгыла. Кандай бир суроолоруңар болсо, МСУ чекит KG'нин интернет приемныйына жазып койсоңуздар, биз силердин суроолоруңарга жооп бергенге дайым даярбыз. Чоң рахмат.